Туғандар, кече күнү куртка каршы дары бердим дедим ғой, чеги куртка каршы. Ошонун жыйынтыктарын азыр көрөйлү. Мынакей атайын видеого тартып коеюн деп чечтим. Мынакей моундай курттар түштү. Көрүнүп атабы? Моундай курттар. Ак курттар көрүңүздөрбү? Жайнаган курттар түштү. Ошол демек кечеге берген мынакей бул жерде жатат. Берген дарынын натыйжасы мынакей. Көрүңүздөрбү? İçteki kurtların bağrını köyüp çürüğüne gel. Falanlar. Buyurursa içekiler tazalandı. Daha 10 günden keyin kaytalap berебиз. Ошол албенди. Ошондо толугу менен içekiler тазаланат. Себеп дегенде азыр бергенде бул чоң курттар түштү дагы майда жумурткалары, булардын курттардын жумурткалары. Алар түрүү калат экен дагы. Алар кайда 10 күндө кайда алар да жанданып баштайт да. Андыктан ошол кайталап беришибиз керек. Жемге өткөздүк. 2 мал жем берип атабыз. Эртең менен кечинде тартылган арпа, жүгөрү, буудайды аралаштырып, ар бирине бир жанагы майонездин челеги менен берип атабыз. Анан ошончо кебек аралаштырып берип атабыз. Кебек сөзсүз аралаштырып бериш керек жемге. Бул жеген жемдин сиңүүсүнө, ашкылуусуна клетчатка бар, кебекте билесиздер. Бул жемдин ашкаганына, сиңүүсүнө жардам берет. Суу, чөп ар дайым астында турат. Бүгүн балыктын майын беребиз. Ар бир жумада бир жолу балыктын майынан берип турабыз. 10 граммдан беребиз. Шприц менен эле сордуруп, оозуна куюп салабыз.